Өткөндө бир клиент чалды да, лестницаны канчадан жасайсың деп. Анан сурадым мен, сиздики темир каркасы барбы? Же жок болсо темир каркасдан баштасак жакшы болот. Анан жыгачын эсептеп берем деп айтсам, темир каркасы да жок экен да. Менде темир каркасы жок деди. Анда меске темир каркасын эсептеп берейин. Баазы где-то 50 миңден 60 миңге чейин болот. Ошонун ичинде, ошо сумманын ичинде материал бар, темир каркастын. Анан биздин балдардын услугасы бар. Десем, ошондо 60 миңге бүтүп калабы ошондо дейт. 60 миң максимум ошондой бүтөт десем. Анан жана балясына жыгачтарда киреби деп атпайбы. Ошол жерден мен кайра башынан түшүндүрдүм да, балким эмеске темир каркастын баазын эсептеп бердим. Жыгачы ошо каркас бүткөндөн кийин ошону размерине жараша, анан материалга жараша жыгачын эсептеп берем десем, анда бүтпөй калабы дейт да. Мен ошондо мындай ой болуп атат да. Кээ бир адамдар иппекер эле бүтүрүп алгысы келет, лестницаны. Ал жерде материал, канча материал кетет, то есть материалга эле 100 миңден ашып кетет. Анан балдардын кол акысы бар. Ошолорду да расчеттош керек да. Кээ бир адамдар ушу кандай расчет менен ойлонушат, вообще ошо мындай түшүнүшү оорураак экен да. Ошондой чоң эки этажды үй салып атып, анан мышлениясы ушунчалык бедный болгондорго таң калам да.